Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бүгүн мен ушул бүткүл жаштар партиясынын тең төрагасынын бири Чыңгыз Капаров өткөндө партиядан кеттим, менин партиямды алып коюшту деп билдирүү жасады. Андан кийин эле мен ушул Чыңгыз менен дагы сүйлөшүүгө аракеттендим. Ошону менен эле бирге ошол Тыныбек Мейманалиев деген байке менен дагы тең төрага булардын экөөнүн ортосунда ушундай нерсе болуп жатыптыр. Байланышка чыгууга аракеттендим. Тыныбек Мейманалиевдин дагы запистери бар менде. Ал нерсени чыгарайын деп атып азыр ушундай физически успеть жетишпей калдым. Бирок азыр мен ушул Чыңгыз Капаров менен байланышка аракеттенемин. Андан кийин сөзсүз түрдө мен Тыныбек Мейманалиевдин запистерин дагы айтамын. Эми Тыныбек Мейманалиев менен мен сүйлөштүм. Эмне болду байке? Эмне кандай карамышык экөөңөрдүн ортоңордон өтүп кетти? Ушундай шайлоонун алдында биздикилер ушундай тез эле чукулашып кетишет. Кочкорлордун баштары кайнабайт. Чогуу чараан барып турсаңар болот эле дегендей сөздөрдү айтсам, ошол голосовой нерселерди жөнөткөн экен. Эми негизги сөздүн тоготер жерин айта турган болсок, бул киши айтат, Раматылык Мукар Шалтакович Чолпонбаев менен жолугуп дейт, бир жаңы конституциянын түп нускасын берген дейт. Ошол киши Мукар Чолпонбаев ушул өмүрүн арнап ушул бир конституция жазган экен. Анан ушул нерсени ушул жаштар партиясына ишенип берип жатам. Ушуну чыгаргыла кийин мына деп ушинтип. Андан кийин эле ал киши тез эле өтүп кетти. Жайы жаннаттан болсун, жакшы белгилүү коомдук ишмер эле. Анан ушул киши ошондо мага айтты эле дейт, баягы голосовой голосторун ошол СМСтерин дагы мен кийин силерге жеткирүүгө аракет кылам. Мен бирок бул нерсени айтаардан мурун ошол кишинин өзүнөн жеке уруксат алдым. Сиздин ушундай сөздөрүңүздү айтып чыксам боло бере, ушакка жатып калбайбы байке? Анан кийин Чыңгыз экөөңөр ортоңордо бир нерсе болуп, мен эми болуп калбайын, акыркы чеги болуп десем, мейли, мен андан дагы көп адамдардын билишин каалаймын, ушул нерсе чындык деп туруп айтты. Анткени достор, бизде кыргыздарда билесиңер, 4 эле кыргызбыз. Анан эртеге баргандан кийин сен калп маалымат айтыпсың, сен мындай маалымат айткансың деп жүз көрүшүп калабыз да. Биз деген кандайдыр бир бүтүмгө келердин алдында терең ойлонуп, эки жактын чечимдерин тең карап туруп, анан чыгарышыбыз керек да, жыйынтыктычы. Азыр мен ушул Чыңгыз Капаров менен дагы сүйлөшүп, Чыңгыз Капаров менен дагы мен сүйлөшүп турамын. Ушул нерселерди сурайбыз, кандай ойдосуң дейбиз, эмне себептен ушул партиядан кеттиң деп ушул жекеме-жеке мен ушул мына голосовойго коюп туруп, мен микрофон аркылуу алып бергенге аракеттенемин. Түз байланышка чыгууга менде чын айтканда техникалык байланыштар жок, начар. Ошондуктан эмесе кеттик. Азыр мен Чыңгызга байланышка чыгууга аракеттенемин, достор. Алло, саламатсызбы? Чыңгыз, салам алейкум. Мен Бакыт байкең. Алейкум салам, кандайсыз? Көрсөң керек. Байке, жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Чыңгыз. Иштериңиз, үй бүлөгүңүз жакшыбы, байке? Жакшы, баары жакшы, Чыңгыз, рахмат. Буатам, байке. Мен сага баягы күнү эскертүү берип койдум эле, ушундай сүйлөшөбүз деп. Чыңгыз, ушул акыркы кездери менин ушул кандай десем, көрүүчүлөрүм, угуучуларым аябай сени мен көп чыгарып, көп эле таанып калган. Анан ушул Чыңгыз деген жигит кайда кетти деп аябай кабатырланып сурап жүрүштү эле да. Анан ушул сен жөнүндө чыгарган акыркы видеодо ошол сен партияңды алып койгондуктарын айтып, ушундай нерселерди айттың да. Анан мен ошол Тыныбек байке менен дагы сүйлөштүм. Сага сен өзүң деле СМСтер аркылуу тарап жатат, көрсөң керек голосовойлорду. Сен ушундай мындай деп, андай деп сөздөр болуп, эми ал өзүңөрдүн жеке ишиңер, балким эртеге жолугуп кайра бир жол менен кетип калышыңар мүмкүн, мен биле албайм. Баягы кыргызда элди катын урушат, эси кеткен болушат деген макал бар. Ошондой болуп калбас үчүн мындай акырындык менен эмне себептен сен ошол партиядан кетип калдың? Мындай кыскача суроо көп болот. Элди тажатып албайлы жооп берсең.
биринчиден мен бийликтин партиялары менен барбайм, бул бийликти колдобойм деп ошол видео кайрылууларымда айтып жүргөм элге дайым да. Анан мен чындык тарапта болом деп жүргөм. Ал партияны жетектеп келатып, тиги киши кошулгандан кийин жакшы эле жүрдүк. Бирок именно Ошенге Акылбек Жапаровдун бир тууган бажасы Сурахматовдун күйөө баласы, маселе мен аны ачык жүргөн жигитмин. Саламат Ахматов деген жигит, бул Акылбек Жапаровдун бажасы, бир тууган бажасы. Анан ошол жигит ошондой эле Сурахматовдун өкүл баласы бул бала. Анан Адилет деген бала да бар, ошо Күчтүү Кыргызстандын лидер болгон. Бул мэрияда иштейт, жакшы кызматта иштейт. Алар түздөн-түз эле Биримдик партиясынын бир блогу экен. Анан ошо балдар түштүккө барып келдик деп Асылбек Жээнбековдун батасын алдык. Эми Сооронбай Жээнбековго киргени калдык, ошонун батасын алабыз дегенде мен так секирдим. Бизге алардын батасы керек, кереги жок, элдин батасы керек. Биз муктаж эмеспиз, кайсы бетибиз менен ошого баратабыз деп. Анан алар 15 миллион салып жаткан. Анан мен элге калпычы болгум келбейт, ачык айтам, Бакыт байке. Ошондуктан менин көрөрмандарыма же бизди көрүп аткан элдерге терең ыраазычылыгымды билдирем, сизге да терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошон үчүн баш тартканмын. Тыныбек Мейманалиевдин иликтеп чыксам, жаңы айтышты, агасы 99-2001 жылдары саламаттыкты сактоо министринин орун басары. Анан билесизби, баягы Манас проектisi деген бар эмес беле? Айыл чарбада да Талгарбековдор айыл чарба проектisi деген ошону талкалап коррупция менен Акаевдин убагында, мен тең төрө болгон. Коррупция менен иш козголуп жумуштан кетиптир. Аты Тилек Мейманалиев деген киши экен. Муну интернеттен карасаңыздар табасыздар, агасы. Анан ушундай коррупция менен бир баргым келген жок, ошон үчүн. Анан булар мени коркутту. Мадымаровго барба, бир эле мисал айтайын, Мадымаровго жолобо өлтүрүп кеткенге чейин барабыз деп, же болбосо сени бир кандайдыр бир жаманатты кылып чыгабыз дедим. Булардан баарын күтсө болот. Ошон үчүн анан мен айттым, билгениңерди кыла, мен Кудай алдында, эл алдында таза болгум келет. Мага кызыгы жок мандаттын, андай мандаттын дедим. 12 орундук беребиз, Асылбек айтты, батасын алдык деп келди, Асылбек Жээнбековдун. Ошол кыскасы. Ошон үчүн баш тарттым менде. Түшүнүктүү. Эми чыңгыз мындай да, мейли ал агасы үчүн бул жооп бербейт деп айталык. Андан кийин бул киши дагы сага бир мындай конкретно партияны мен эч кандай өзүм жалгыз түзгөнмүн дейт. Бул юридикалык жактан ошол өз мезгилинде өткөрүп ал деп уставты таштап кетсем өткөрбөй койду дейт. Анан жүргөн дейт. Анан ушул акыркы кезде негизги жаңжалыбыз дейт. Ошол спонсорлорду таап келгенимден кийин биринчи списокто мен болушум керек деп звездный болезнь болгондой болуп, жаңжалдын баары ошол жерден чыкты деп жатат да. Буга кандай жооп болот чыңгыз? Siz buga жаш балада ишенбейт. Себеп мен партияны өзүңүздөр көрүп аттыңыздар видео кайрылыгымда. Жаштар партиясынын төрагасымын деп. Ага чейин үчүн чыкпайт. Бул киши экөөбүз туура 2010 чогуу түшкөнбүз. Анда мен иштерден бошобой калып, то есть жүрүп, бул кишинин атына каттатканбыз. Бирок съездин чечими бар. 3-съездин чечими, съездиги баарынан өйдө турат. Менин колумда турат. Өткөндө да көргөздүм. 2011-жылы августта мен төрага болуп шайланып, ошенге жетекчи болуп. Ошондон бери бул кишини көргөн эмесмин. Анан мына ушул жаңы эле жанагы карантин убагында, пандемия орун убагында бул киши чоңга мурун за референдумда колдоп жүргөн, партияны угузбагыла, мага партияны угузбагыла деп. Анан жүргөн. Андан кийин чоң казатка барып кошулуп, анан аяктан чыгып, анан эч ким кошпой койгондо мен мурун анда-санда жолу агай деп сыйдап койчумун, себеби өзү мугалим болуп. Анан ошо 2011 кеткен, мурун илгери мугалим экен, орус тилчи. Таксовать этип оокатым кыла берейин, мен таксист болоюн деп үйүнө садик ачып. Андан шайлоонун убагында келди, тең төрө кылбай, документ учредитель менде деле бар деди. Съездик меники. Эгерде мен ошондой эле лидер болгум келсе, анда мурун эле тигини кылбай эле өзүм болуп албайт белем. То есть мен 11-чи списокто турайын, мейли, бирок тазалар барсын дедим. Анан бул киши бийликке, кошомат кош бийликке тийишпейли деп бараткан. Анан өзү бийликке эч сөз айтпа, чыңгыз сен сүйлөбөй тур деп, аны мен менен жүргөн балдар баары тасыктайт. Азыр мына ошол офисте өзүбүз отурабыз. Өзү эле кеткен, жалгыз. Башка адам кеткен эмес. Бир нерсе айтайын. Марат Иманков да бүгүн баш тарттым деди. Өткөндө эле бүгүн жолуктум мен ал киши менен, генерал менен. 3 саат отуруп сүйлөштүк. Кыскасы мен андай ой болгон эмес. Звездный болезнь, мындай жылдыз болоюн деген. Мен артист эмесмин да. Бул жерде элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы турган байке. Ошондуктан бул анын баары куршултто, өзү конторада да иштейт дейт, бийликтин адамы да кыскасы.
Коркутуштуу, үркүтүштүү ошондой кыскасы. Geçirip koyçunuz sözüңdü bölüp koydum. Oşol kontoranın adamı demekçi uşul Tınybek Meymanaliевдин айтымына караганда мен ушул передачадан мурун ошол кишиникин чыгарайын дедим эле, дагы кечирим сурайм ушу көрүүчүлөрдөн. Жетишпей калдым. Сөзсүз түрдө Тыныбек байкенин оюн дагы айтамын. Тыныбек Мейманалиев сени айтып жатат, ошол наоборот дейт. Мен эми баягы киши көзү болбогондон кийин ар нерсени айтты деп койсо боло берет экен да. Азыркы заманда ушул Мукар Шалтакович айтты эле мага. Мен ал видеону кетиремин, буйруса силерге уктурамын. Сен өзүң деле көрдүң болушуң керек. Бүт бардыгын SMS кылып жөнөтүп жатат голосовой. Ушул Чыңгыз деген жигиттен этият бол. Ушул ГКМБнын секретный сотрудниги, сексот өкмөткө иштейт деп наоборот ал киши сени айтып жатат да. Буга кандай дейсиң Чыңгыз? Мен уктум мунусун, угуп алып таң калдым, өзү да чалган. Сен эгер бизге тийишсең, сени ушинтип жамандап чыгабыз деген. Анткени бийлик мени бул Тыныбек Мейманалиевди кошуп, мени чапкыча мага ар кандай сунуштарды берип, коркут үрүктүүлөрдү кылган. Анан мен такыр сөзгө, кепке келбей койсом, айтып атпайм, жанакындай күчтүүлөр менен кошулба, бийликти сындаба деп барыпчы. Анан бир эле калпын караңыз. Мукар Шалтакович мени 2012 жылы марттын 26-сында мен мурунку президентти бийликти Жалал Абадта курултай болуп, баягы мурунку президент нарын элин мал сыңар деп, башканы мындай тигиндей деп айтпайт Атамбаев. Ошондо 10 миңден ашык киши чогулуп территорияда курултай болгон. Ошол жерден маңкурт президентке туш келдик деп камалганда Мукар Шалтакович мени чыгарган түрмөдөн. Агай. Мен аны дайым сыйлап келгем. Сыйлайм да азыр топурак торко болсун, көзөткөн киши айтып атат. 2013 Үйбегейт деп Садыр Жапар менен куугунтук жеп камалганда анда да чыгарган. 2013-тün аягы күзүндө СМБ сабап кеткенин арынан анда дагы мени ошол киши адвокат болуп куткарган. Кыскасы ал киши менин устаттарым бири, ал киши менен бир жолу жолуктум деп аткан, мурун не айтпайт. Ал киши наоборот мага айткан, балам, бул кишиден абайла, бул сөзүнө турбаган адам сени түркүн түтү жаман жолго салат деп. Эми мен таң калган, муну сотко берем эгер. Мындайда, эгерде көзү тирүү киши айтты десе, далил болуш керек да, туурабы? Анан көзөтүп кеткен кишини далил болуш керек. Көзөтүп кеткен кишини жамынган бул туура эмес. Тескерисинче, мен айтар элем бийликке да, СМБдагы чөөлөрүңөрдү, МВДдагы десятиядеде чөөлөрүңөрдү кайра бизди жамандаттырбай, акмактарыңарды эмне таянгандар Мейманалиевби, Тыныбек Мейманалиев деп айтмакчы элем ошого. Президент мырзага дагы токтотуңуз, мындай оюн менен Сооронбай Шарипович аңга түшөсүз деп гана айтам. СМБдагы улуттун коопсуз кызматы болгондон кийин ушундай агенттерин бизге кайра жамандаттырбай, жазалабай мыйзам деген бар да, туурабы? Чыңгыз, ошондой мен андай эч билимим толук жетиштүү, мен антпей эле отуруп алмакмын жумуштарына, каалаган жумушума. Түшүнүктүү Чыңгыз, түшүнүктүү, рахмат. Эми дагы бир суроо, ушул конституция, Мукар Шалтакович конституция иштеп чыкты эле, ошол түп нускасын бизге берип кетти дейт. Бул эмне болгон сырдуу конституция? Эгер чын эле Кыргызстандын тагдыры чечиле турган жакшы конституция болбосо, бир аракет кылбайлыбы я? Бул эмне, ушул жөнүндө айтып бергилечи. Эң жакшы жаңылык ушул болуп атат биз үчүн, мен үчүн лично. Мукар Шалтакович буга эч кандай конституциянын долбоорун берген эмес. Бул жалган. Мен Мукар Шалтаковичти 2011-жылдан бери таанып, ата баладай жүргөн кишибиз. Ал кишинин көзү өтүп кетти, топурак торко болсун, бейиштөө болсун. Азырда Байыш деген байке бар, жана башкалар бар. Бул жөн эле жанагы Марат Иманкуловдун атын сатып, жана WhatsApp'тан сүйлөп атпайбы, голосование кылып. Ошондо Марат Иманкулов бизде, Талантбек Масадыков бизде деп атпай, анын баары калп. Ошол сыяктуу өлгөн киши жок, тирилип келбей калып айтпайт дейт да, туурабы? Ошол сыяктуу Мукар Шалтаковичтин конституциянын долбоору бар дейт. Андай берген эмес бул кишиге. Ал башка кишилер менен иштешип өткөндө орун басар келди, мынакей менде турат деди. Анан ошону өзү эле айткан, Тыныбек Мейманалиев, сиз айтып атыптырсыз, мындайды айтпаңыз, уят деп кеткен. Экөөбүз биргесте. Мындай жок, мунун баары жомок. Ал курултай системасын жазып чыккан, жаңы конституциянын долбоорун жазып чыккан ал киши. Туура ага жетишпей калды, бирок бул экөө бир эле жолукканда кантип бермек эле? Бул жомок. Дагы бир тактама. Демек ошондой курултай башкаруусуна келе турган ушул курултай институтун признавать эткен жаңы конституциянын долбоорун чын эле Мукар Шалтакович иштеп чыккан экен да. Демек ошол түп нуска документ кимдир бирөөнүн колунда бар экен да, бирок ушул неменин колунда эмес. Тыныбек байкенин колунда жок. Бирок эртеге чыгып туруп мына баса айтмакчы, мен дебют кылып ушинтип чыгып сүйлөп,
мындай сени менен сүйлөшкөнгө деле даярмын дейт. Эми мен дагы бияктан техникалык мүмкүнчүлүктөр болсо ушул Facebook аркылуу сен биз бияктан да бир экөө болсок анан ушул киши менен мындай сүйлөшүүгө сенде мүмкүнчүлүк барбы? Баарыбызды мындай чыгарып туруп интернет Мен аркылуу. аман турсам, Кудай буйрса оорубай турсам, эч нерсесинен качпайм. Дебаткада чыгам, каалаганына чыгам, себеп баягы уурусу күчтүү болсо эсиндоого жыгат болуп 9 жыл көрүнбөй жүрүп, анан жанагы за референдум деп жүрүп, партиялык системанын кереги жок деп жүрүп, туура, кереги жок болчу. Анан аны тыштап коюп, ар бир жумуштун кыйынчылыгы бар. Аны тыштап коюп, анан келип алып, мени чапкан үчүн келип партияга катышып, кандидат болом деп катышып алып, тиягынан жок деп ошол жанагы за референдум кыймылдары мына аксакалдар эле чалып атат. Мунун келечеги жок, Тыныбегин сүйлөй берет деп. Мен сизге анын голосованиясында жиберем анан. Хорошо. Кечирип кой. Бул мындайда аяга чыккан жок. Айта бериңиз. Эми мындай да баягы кандай болгон учурда дагы бир бул жерден бир туура эмес нерселердин болуп жаткандыгы көрүнүп турат. Албетте мындай турмуш көрсөтөт ким кандай экендиги. Мен бирок канчалык эгерде болуптур ошол Тыныбекке ишенип, Тыныбек байкеге ишенип болуптур ошол кишиникин туура деп айткан учурумда деле, мисалы үчүн да, мен азыр калыс эле мындай линияны карманып жатам, мына көрөрмандар деле көрдү болуш керек. Бирок канчалык болгон учурда дагы мен жеке оюмда ушул жаштарды карыган адамдар, 60-тагы адамдар эми өтө кары эмес, бирок жаштарды мен оюмча сен өзүң кандай болгон учурда дагы сен алып барышың керек эле да. Анан дагы айта кетчү нерсе, буларда бунун артынан жүргөн эч ким деле жок. Бир 2-3 адам менен эле чыгып кетти, никакой эмеси жок деп атат. Жанагындай электораты жок депчи. Бирок мен айта кетет элем, ушул сен чыгып сүйлөгөндөн бери мен айткам мына чоң казат деле мына жакын арада сүйлөгөндөн кийин эле чоң казаттын артынан дагы адамдар пайда болду. Ошондой эле ушул жаштар партиясы деп Чыңгыз сүйлөгөндөн бери мына мен деле сага кичине жардам бердим, ал милдет кылбайм. Ушул сенин артыңан дагы кандайдыр бир адамдар мына менден сурап жатышат. Кандайдыр бир электорат пайда болду эле да. Эми тилекке каршы ушул нерсе жок болуп кетти. Анан дагы бир мына сөздү азыраак кылалы. Сен эмес эле мен интервью болуп калбайын. Анан тиги көп кызыкчылыктар болуп жатат. Сен кайсыл партия менен бара тургандыгың жөнүндө сөз болуп жатат да. Ушул ачык айта аласыңбы азыркы кезде мен бул партия менен барамын, мындай көз карашты кармандым дегендей, ошо. Байке, биринчиден сиз көп эле жардам берип, ушу элдик болуп сиздин каналыңыздын баардык баягы эл таламын талашкандарын бүт көргөзүп жатасыз. Мен жеке өзүм атынан да мына мага дагы көп жардамыңызды берип атасыз. Алыста Россияда болсоңуз, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуз, туруктууган кыргыз элибиз менен аман эсен болуңуз, оорубаңыз, ишиңизге ийгилик каалайм. Анан менин көрөрман ошо мени көрүп аткандарга да терең ыраазычылыгымды билдирем. Анан жанагы биринчи сурооңузга жооп берейин. Жаштар партиясы менен менин максатым ошо жаңыларды алып барсам, жаңы жүздөрдү алып барсам, бирок бийликке баталбаган таза адамдарды барса деген ой менен чыгып келаткам. Анан бул кишини үйүнөн алып келип алып жана мен чабыштым, мен сөзгө кепке бийликтин 2 партиясы чакыргандан барбай койгом. Анан келбешимди билип туруп мага жабышып бул буттан чалып атпайбы? Анан өзүңүздөр ойлоп көрсөңүз, жаштар партиясы дегенден кийин ошол жердеги кишилер айтты, жаштарга бербейсиңби Тыныбек, жабышпай койчу деп. Анан менин ишенчээктигимдин айынан жана лидер мейлим каттала берсин, мага анын кызыгы деле жок. Өзүм 11-чи списокто турайын, мейл документ эмес. Главный оңдой тургандар баралы, таза адамдар, реформа кылып, системаны өзгөртө турган адамдар баралы, мамлекетти оңдой турган таза жаштар барсын, элдер барсын деп жанагынтип чабылып калдым. Анан эң биринчи аралашпаган себебим байке, ушул баткакка, жаман саска киргим келген жок, дагы чыгып кеттим. Азыр ачык айтайын, 2 оппозициялык партиялар менен барам, сүйлөшүп жүргүзүп атам. Чоң Кыргызстанда мен оппозиция менен деген чыныгы элдин таламын талашкан партия менен Кудайым буйрса бүгүн эртең деп турат, чечилгени калды. Мен чындык тараптамын. Азырынча муну жалпы айтпай турайын, себеп дегенде бул сөз атылган ок, ага жооп бериш керек, туурабы байке? Анан эртең деп жообун айтып мага 1 саат мурун байланышты. Анан дагы бир мындай сунуш түшүп атат. Угуп атасызбы мени? Угуп атам, баары жакшы, элдер угуп атат.
ошол эле Марат Иманкулов менен 3 саат мурун сүйлөштүм деп атпайм, 3 саат отуруп. Анан дагы Масатыковтар салам айтып дагы мага Талантбек Масатыковтар. Бир партиянын жетектеп берип бар деп атат да, азыр сен жаштар алдыга коелу, сен туруп бер деп атат шайлоого. Ал каттоодон борбордук шайлоо комиссиясына өтүптүр. Анан мен азыр ойлонуп атам, бирок мен бир оппозициялык партияга сөз берип койгом, эң күчтүү Кыргызстанда. Ошо менен барам деп чечип атам. Кудай буйрса эртең өздөрү так жообун айтат. Себеп дегенде бул партиянын ичинде да ар кандай немелер бар, оюндар, кухнясы. Анан алдыңкы списоктарды карап атабыз, ошонусун чечип атат да. Маселен, себеп мен дагы шайлоого өз чөнтөгүмөн тыйын чыгарып барам байке. Баягы агитбригадага кетчи. Маселе ушунда. Чыңгыз, макул, сага чоң рахмат ушунчалык алтын убактыңды бөлүп жооп бергендигиң үчүн. Сага каякта болбосун, сага эле эмес ушул баардык оппозициялык маанайдагы эл үчүн күйгөн жигиттердин баардыгына ушул шайлоо өнөктүгүндө ийгиликтерди каалаймын. Алардын ичинде сага өзгөчө баары жакшы болсун, ооруп жатам деп атасың. Кудайым Аллахым ушул оору сыркоодон алыс кылсын, аман эсен дагы жакшы күндөрдө жолукканга чейин саламатта тур. Азыр байке, рахмат. Сизге да терең ыраазычылыгымды билдирем. Мына бир бөйрөгүмөн ооруп жатам, мен Кудай буйрса ада жакшы болот. Анан биз дайым чындык тарапта болуп, мен ошол Чыңгыз деген атка татыктуу болуп, эл тараптан, чындык тараптан бийлик эч колдобойм. Бийликтин СМБсына да, МВДсына да айтарым, дагы чөйлөрүңөрдү бизге аралаштырбагыла. Ал жана агенттерин бизге кереги да жок. Мен эч нерседен коркпойм. Анан Бакыт байке, мен эл мененмин. Кайсы убакта байланышсаңыз дагы мен да сиз менен байланыштырам. Элим үчүн кызмат кылам. Сизге кайсы убакта байланышыңыз дагы түнбү күнбү даярмын. Аман болуңуз. Рахмат. Чыңгыз, аман бол өзүң да. Рахмат.